Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Бүгүнгү өтө турган темабыз бул тилават саждасы жөнүндө. Бардыгыбызга маалым болгондой, Кур'анда 14 жерде аят бар. Мына ошол 14 аят бар. Ошол 14 аятты окуган кезде адамдын мойнуга сажда кылуу милдет болот. Кудайым буйрса, бүгүн ошол теманы сиздер менен өтөбүз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Жана окууларыбызга ийгилик берип, ар бир уккан нерсебизди башкаларга дагы жеткирүүгө Аллах Таала тауфик берсин. Бисмиллахиррахманиррахим. Тажибу саждатун байна такбиратайни бишрутис салати била раф'i ядин ва ташаххудин ва саламин. Адаттагындай биринчи сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин Кудайым буйрса сүйлөмдүн ичиндеги керектүү нерселерди айталы. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн минтип айтты. Намаздын шарттарын аткаруу менен эки такбирдин ортосунда бир сажда кылуу милдет болот. Кол көтөрүлбөйт, ташаххуд окулбайт жана салам айтылбайт. Бул сүйлөмдө bir kança maselege toktolup ketүү zarıl. Birinci masele, tilavat sajdası kimge mildet bolot? Kimge mildet bolot? Жақшы есіңіздерге алыңыздар. Tilavat sajdası mildet болуу үчүн намаз mildet боло турган адамдардан болуу зарыл. Тактап айтканда акылдуу, эстүү, балагатка жеткен, хайз менен нифастан таза болгон адам болуш керек. Мына ошондуктан жунуп кишиге, мас кишиге тилават саждасы милдет болот. Анткени жунуп адам менен маска намаз эмне болот? Милдет болот. Ал эми капырга, жиндиге, хайз болгон аялга, нифас болгон аялга намаз милдет болбогондуктан эмне болот? Буларга тилават саждасы милдет болбойт. Булар угушса да милдет болбойт, өздөрү окушса да милдет болбойт. Албетте, хайз менен нифас болгон аялга окуу Куранды мүмкүн эмес, бирок ошого карабастан эгер окушса, булардан уккан кишиге милдет болот. Булар өздөрүнө эмне эмес, милдет болбойт. Экинчи маселе, кандай себептерден улам милдет болот? Эмне кылсак биздин мойнубузга милдет болот? Саждай тилават саждасы милдет болуу үчүн 3 себеп бар. Tilavat sajdası mildet болуу үчүн 3 себеп бар. Биринчиси окуу, сен өзүңүз окушуңуз керек. Экинчи себеп угуу, өзүңүз окубасаңыз да башка бирөөдөн уксаңыз. Үчүнчү себеп эрчүү. Эрчүү дегенде сиз эгерде имамга уйган болсоңуз, имам сажда тилават кылса, сиз уккан болсоңуз дагы, укпаган болсоңуз да эле эмне кыласыз? Имамга ээрчип тилават саждасын кыласыз. Кыскасы, эмнекен тилават саждасы милдет болуу үчүн 3 себеп бар. Биринчиси окуу, экинчиси угуу, үчүнчүсү ээрчүү аркылуу сиздин мойнуңузга эмне болот? Имамга жүктөгөндөн кийин тилават саждасы милдет болот дейт. Андан кийин айта кете турган нерсе, аяттын канча бөлүгүн окуса милдет болот? Канчалык тилават саждасынын бар аяттын канчасын окуса милдет болот? Бул жөнүндө дагы бир канча пикирлер айтылган. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, эгер сажда деген сөздү андан мурунку же андан кийинки сөздү кошуп туруп окуса милдет болот дейт. Кээ бир китептерде ушул пикирди туура деген. Сажда деген сөз андан мурунку сөздү, саждан деген сөзгө кошуп окуса же андан кийинки сөздү кошуп окуса милдет болот дейт. Экинчи пикир, аяттын көпчүлүк бөлүгүн сажда сөзү менен бирге окуса, ошондо милдет болот дейт. Мына ошондуктан эгерде аятты окуп, сажда деген сөздү окубаса, сажда милдет болбойт. Аятты окуп келдиңизде, сажда деген сөздү калтырып койсоңуз, сажда деген сөз.
анда сажда тилават саждасы милдет болбойт дейт. Үчүнчүсү аятты толук окуу менен милдет болойт дейт. Абдулмахтар да ушул пикирди туура деп келген да. Кыскасы бул маселе жөнүндө эмне бар экен? Талаштар бар экен. Жана айта кетчү нерсе бул жерде тилават саждасын кантип кылыш керек? Эмне дедик? Тилават саждасы такбири тахримадан башка намаздын шарттары менен аткарылат. Бүт намаздын шарттары табылыш керек. Башкача айтканда сиз тилават саждасы милдет болду, аны аткаруу үчүн дааратыңыз болуш керек. Кийимиңиз таза болуш керек. Сажда кыла турган ордуңуз, жай намазыңыз таза болуш керек. Кыблага жүздөнүшүңүз керек, ниет кылышыңыз керек. Мына ушулардын бардыгы эмне? Шарт. Анан эки такбир дедик го жана жокоруда. Эки такбирдин ортосунда дедик. Аллаху акбар деп бир такбир айтып сажда кылат, кайра Аллаху акбар деп башын көтөрөт дедик. Мына ушул эки такбирдин өкүмү жөнүндө эмне бар экен? Талаш бар дейт. Бул жерде дагы алымдардын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча эки такбирдин өкүмү сүннөт. Аллаху акбар деп жыгылгандагы жана Аллаху акбар деп башыбызды көтөргөндөгү такбир эмне экен? Өкүмү сүннөт дейт. Экинчи пикир келет, негизинен такбир айтпайт дейт. Такыр эле айтпайт дейт. Жөн эле саждага жыгылат дейт. Бул Абу Ханифадан болгон дагы бир риваят. Бирок эң туурасы кайсыл экен таксыларын? Ошол сүннөт дегени. Үчүнчүсү көтөрүү үчүн такбир айтат. Башыны жерге коюу үчүн айтпайт дейт. Бул Абу Юсуфтун пикири. Карасаңыз, эмне кылат экенбиз? Аллаху акбар деп саждага жыгылабыз. Бирок кайра башыбызды көтөргөндө такбир айтылбайт деген пикир келет. Төртүнчү пикир келет, ушул жокоркудагы нерсе болот, тескериси болот. Дайча айтканда көтөрүү үчүн айтылат, коюу үчүн эмне кылынбайт? Айтылбайт деген. Ошондуктан мындай талаштар бар, урматтуу окуучулар. Биз кайсысын алабыз? Эң биринчи пикир. Мына ошол эки такбирди айтуу, бул эмне? Сүннөт. Өкө теңин айтыш керек, ал сүннөт амалдардан болот. Мына ушул эки такбирди эгерде өзү жалгыз болсо, анда өзү уга турган деңгээлде эмне кылат? Өзү уга турган деңгээлде айтат. Ал эми эгерде тилават саждасын жамаат менен аткара турган болсо, анда эмне кылат? Жария айтат. Жана ушул ордунан туруп, анан сажда кылуу мустахаб болуп эсептелет. Ушул тилават саждасы милдет болгон кезде ордуңуздан туруп, анан ниеттенип, анан сажда кылуу эмне экен? Мустахаб болот. Ал эми сажда кылгандан кийин саждага жыгылдыңыз. Кийин туруп, анан отуруу жөнүндө эки көз караш бар. Кээ бир китептерибизде келет, мустахаб дейт. Мисалга Аллаху акбар деп саждага жыгылдыңызбы? Субхана роббиял а'ла деп 3 жолу айтып, эмне кыласыз? Аллаху акбар деп кайра башты көтөргөндө чала туруп, анан кайра отуруу жөнүндө эки пикир бар экен. Бири эмне экен? Мустахаб дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, турбайт дейт. Болду, ошол көтөрдү, башыны отурат, болду, ошол менен жетиштүү дейт. Жана такбир айтканда кол эмне болбойт экен? Көтөрүлбөйт. Себеби бул такбир ийилүү үчүн, дүйнөлүк ишти өзүңүзгө арам кылуу үчүн эмес, намаздагы сыяктуу. Ошондой эле тилават саждасында эмне жок? Ташаххуд окубайт. Себеби ташаххуд рүкү жана саждасы бар ибадаттарга гана тиешелүү. Мына ошол себептен, мына ошондуктан жаназа намазында дагы ташаххуд окулбайт. Кош. Андан кийинки айта турган маселе, качан аткаруу милдет болот? Качан? Ошол сажда тилаватты окудук, качан аткаруу милдет болот десе, бул тууралуу кайра эки пикир бар. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин пикири боюнча кенен милдет болот. Кечиктирип да эле аткарып койсоңуз, болот дейт. Бирок макрух, кечиктирүү макрух танзихи болот да, тахрим эмес. Ал эми Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча дароо аткаруу милдет болот. Дароо окудуңуз, аткаруу эмне экен? Милдет болот дейт. Ва фиха субхатус суджуд. Тилават саждасында намаздын тасбихтери айтылат дейт. Тилават саждасын кылган кезибизде Аллаху акбар деп сажда кылганыбызда намазда айтыла турган тасбихтер айтылат. Кайсыл экен ал? Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла деген сөз айтылат. Эми бул маселеге бир аз токтоло турган болсок, караңыздар, эгерде фарз намаздын ичинде болсо, фарз намаз окуп жатканыңызда
tilovat sajdasını kıla turgan bolsoңуз, eger okup, anda sajdadagı tasbihler aytılат. Bul maselede talaş yok. Al эми эгерде nafıl namazda bolso, anda sajada vajhi lillazi khalaqahu ve sawwarahu ve shaqqa sam'ahu ve basarahu bihawlihi ve kuvvetihi fetabarakallahu ahsanul khaliqin degen sözdü dagın aytуу bul abdan jakşı bolot. Eger nafıl namazlar bolso je namazın sırtında sajda kılsak. Emneni aytışыбыз кереккен Subhana rabbiyal a'ladan sırtqarı sajada vajhi lillazi khalaqahu ve sawwarahu ve shaqqa sam'ahu ve basarahu bihawlihi ve kuvvetihi fetabarakallahu ahsanul khaliqin degen sözdü aytıp koyabız. Alaman tala ayatan min 14 ayatan allati fi akhiril a'raf والرعد وبني إسرائيل ومريم وأولى الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم سجدة والصاد وحا ميم سجدة والنجم وإنشقت وإقرأ. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. 14 аяттын бирин окуган кишиге тилават саждасы милдет болот дейт. Ал 14 аят төмөнкү сүрөлөрдө дейт. Birincisi A'raf suresinin akırında, ikincisi Ra'd suresinde, üçüncüsü Bani İsrail, dördüncüsü Meryem, beşinci Hac suresinin birincisinde deydi. Hac suresinin birincisinde. Hormatly okuçular, bizdin mazhabda dagın, Şafi'de dagın 14 yerde sajda kılınat. Biz menen alardın ortasındagı ayrımaçılık mına uşul Hac suresinde kelgende bilinет. Hac suresinde Şafii mazhabda iki yerde sajda kıla turgan orun var. Çünkü Sot suresinde yok. Sot suresinde alarda sajda kılbaydı. Hac suresinde iki yerde. Alemi bizdin mazhab boyunca Hac suresindeki birincisinde tilavat sajdası mildet bolot, ikincisinde mildet bolboydu. Alemi Sot suresinde bizdin mazhab boyunca mildet bolot. Bizde de 14, alarda da 14 ayrımaçılığı mına uşul yerde. Kıskası Hac suresinin ikincisinde emneken bizge millet emes. Sebebi bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca kaysıl yerde rükü menen sajda birge aytılgan bolsa varka'u vasjudu dep al yerde maksat emneken namazdın sajdası bolot, tilavat sajdası emes. Şunu eski algıla. Jana Furqon suresinde Naml, Alif Lam Mim sajda, Sod, Hamim sajda, Najm, İnşiqaq jana Alaq suresinde emneken tilavat sajdası var. Mana uşul ayatlardan 14 ayattın birini okugan kişiге Aw sami'aha je uqqan kişiге tilavat sajdası emne bolot? Mildet bolot deydi. Aw sami'aha qarаңыздар. Je uqqan kişiге. Bul uğuçu var go, uğuçu. Şo uğuunu maksat kılabı je kılbayбы ayırması yok. Maksatınız uğu, niyetinizde uğu barbı, jokбы, uqtuңузбу, sizdin moynunuzga tilavat sajdası mildet bolot. Eger de başka tilde okulsa da mildet bolot. Al эми eger de başka til menen okulganda uğuçu mildet bolusu jönündө emne var? Eki köz karaş var. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca sajda ayatı dep habar berilse mildet bolot. Sajda ayatı okuldu dep. Manisin düşünebi je düşünbebi ayırması emneken? Jok. Eki imamның köz karaşı boyunca. Eger Kur'an ekenin bilse, başkaça aytkanda manisin düşünse mildet emne bolot deydi. Al эми eger de düşünbese mildet bolboyt. Fatva mına uşul ekinci pikirge berilgen. Düşünüzler ha? Emneken eki imam emne deydi? Kur'an ekenin bilse deydi. Başkaça aytkanda manisin düşünse emne bolot? Mildet bolot deydi. Al эmi eger de düşünbese mildet bolboyt. Fatva uşuga berilgen. Oşonda ele eger de жаңырыктан je papugaydan uga turgan bolsa dagın emne bolboyt? Mildet bolboyt. Ve iza talal imamu faman sami'a thumma iqtada bihi fi rak'atin ukhra yasjudu ba'da as-salati ka musallin sami'a mimman laysa ma'ahu. Kitaptın жазуучусу al kişini Allah'ın meyrimine bölösün mintip aytıp atat. İmam sajda ayatın okuganda anı bir kişi uğup ağa andan kiyinki rekette uyusa, imamga andan kiyinki rekette uyusa namazdan kiyin sajda kılat deydi. Özü menen birge bol boğon namaz okuçu siyahtı deydi. Namaz okuçu menen birge bol boğon namaz okuçu siyahtı deydi.
Бұл сөйлемде екі мәселе айтылған. Birinci mesele. Eğer de bir kişi emne kıldı, imamның Kur'an okuğandığın uqtu. İmam okudu. İmamdan uqtu. Birok oşol rekette uyuway, kiyinki rekette uyusa. Emne kılat? Бұл жөнүндө эки пикир бар. Биринчиси, ал кишиге тилават саждасы милдет болот дейт. Экинчиси, ал кишиге тилават саждасы милдет болбойт дейт. Мына ушул биринчи пикирге эмне кылат? Менен амал кылынат. Бул эмне кылат экен? Намазга уюйт, имам менен чогуу окуп бүтөт, бүткөндөн кийин анан сажда кылат. Мына ушул пикирге фатва берилген. Эми бул сүйлөмдөгү экинчи маселе десе, эмне деди? Kamusallin sami'a mimman laysa ma'ahu. Bir namaz okup жаткан kişi özü menen çoğu namaz okup жаткандан эмес, başka kişiden okusa. Başka adamdan oktu. Başka bir namaz okup жаткандан, жөн эле отуруп алып Kur'an кайталап жаткандан окуса, ал kişi дагы эмне кылат экен? Намаз бүткөндөн кийин эмне кылат? Сажда кылат. Düşünüzler, namaz büttü anan sajda kılat. Alemi eğer de namazın içinde sajda kılsa emne bolot? Namazı buzulabı, je buzulbayбы? Бұл жөнүндө алымдарыбыздын эки көз карашы бар. Биринчиси бузулбайт дейт, экинчиси бузулат дейт. Фатва ошол бузулбагандыгына берилген. وَمَنْ اِقْتَدَ بِهِ فِي تِلْكَ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ السُّجُودِ الْإِمَامِ لَا يَسْجُدُ وَقَبْلَهُ يَسْجُدُ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ. Kitaptın жазуучусу мынтип айтат. Kimde kim imam sajda ayatın okugan rekette sajda kılgandan keyin uyusa sajda kılbayt. Al эми эгер де имам sajda кылуудан мурун uyusa, анда имам менен чогуу sajda кылат, эгер канчалы уккан болбосо дагы дейт. Бул сүйлөмдө 3 маселе баяндалган. Биринчи маселе, эгер де имам аятты окуган рекетте имам sajda кылгандан кийин bir адам ага уюду. Мисалыга караңыз. Мен имам элем. Men sajda ayatını okudum. Sajda ayatını okup түз саждага жыгылып, кайра туруп намазымда ошол рекетти улантып атам. Мына ошол жерде келип эмне кылды? Уюдум. Эмне болот экен? Уюса, намаздын ичинде да, сыртында да эмне кылбайм мен? Сажда кылбайм. Ошол рекетке уюгандыктан мен ал сажданы аткарган болуп эсептелем. Ал эми экинчи маселе. Эгерде сажда кылуудан мурун уюсам, имамдан уктум, имам сажда кылуудан мурун эмне кылсам? Имамга уюган болсом, анда чогуу сажда кылам. Уккан болбосом деле, эмне кылам? Чогуу сажда кылам. Имамга ээрчип, жогоруда айттык го, 3 нерсе мен милдет болот. Бири эмнеде? Ээрчүү. Мына ошол жерде мен имамга келип уюдум, угуп туруп уюдум, же укпай туруп эле уюдум, имам саждага жыгылдыбы, мен дагы чогуу эмне кылат экенмин? Сажда кылам. Эми үчүнчү маселе, эгер де имам сажда кылып алса, анда уюучу да намаздын ичинде да, сыртында да эмне кылбайт? Сажда кылбайт. Имам тилават саждасын окуду, бирок сажда кылбадыбы, биз дагы эмне кылбайбыз. Wa in talal mu'tammu la yasjudu illa sami'un kharijiyun. Эгер де имамга уюган киши сажда аятын окуса, сажда кылбайт. Сырттан уккан киши гана сажда кылат дейт. Кыскасы, мен имам элем. Менин артымдан bir жамаат уюду да, айталы Элдияр уюду, Зулфукахар уюду да, анан Элдияр ушул аятты окуду. Ал имамга уюган, бирок окуду. Эмне болот десе, мен дагын, биз менен чогуу намаз окуп жаткандар дагын, Элдияр өзү дагын эмне кылбайт? Сажда кылбайт дейт. Намаздын ичинде дагын, сыртында дагын сажда кылышпайт. Бирок эгер де биз менен бирге намазда болбогон киши болсо, өзүнчө намаз окуп жаткан киши бар, же болсо жөн эле отурган киши болуп, эгер уга турган болсо, анда ал кишиге эмне болот? Тилават саждасы милдет болот дейт. Вассалатияту ла туқда харижаха. Намаздын ичинде милдет болгон сажданын казасын намаздын сыртында аткарууга болбойт. Башкача айтканда, эгер де намаздын ичинде биз сажда аятын окудук да сажда кылбадык. Ошо бойдон намаз бүттү, намаз бүткөндөн кийин анан эсибизге келсе, ал болду, өтүп кетти. Анын сиз кайра казасын эмне кыла албайсыз? Аткара албайсыз. Болгону күнөөкөр болосуз. Эми тауба кылып, Кудай Тааладан кечирим суроо эмне болот? Милдет болот. Варруку бида таваккуфин янубу анха.
Daroo rükü kılуу emne bolot? Sajdadan orun basar bolot deydi. Toktоосуз rükü, daroo rükü kılуу. Sajdadan orun basar bolot deydi. Namazdın içinde sajda ayatını okugandan keyin daroo Allahu akbar deb namaz üçün rükü kılıp oşol niyetibizde tilavat sajdası dagın bolsa, oşondo namazdın rüküsü dagın, bizdin tilavat sajdabız dagın oruslar ayткандай два в одном болуп, эки нерсе бир нерсенин ичиге кирип, өкө теңин аткарган болуп эсептелет дейт. Бирок ошол руку биля таваккуфтун мааниси тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Дароо рүкү кылуу деп эмнени айтат десе, кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, эгерде 3 аяттан аз окуган болсо, анда рүкү кылса, ошол рүкү биля таваккуф болуп эсептелет. Ал rükü tilavat sajdasının orduna ötöt deşet. 3 ayattan az okugan bolsa, mesela 1 ayat je 2 ayat okugan bolsa, sajda ayatını okudu. Anın arttan 1 je 2 ayat okudu da anan rüküge iyildi. Rüküge iyildi, mına uşul rükü tilavat sajdası menen namazdın rüküsünün ordundan ne bolot? Eseptelet deydi. Kebir alımlarımızın köz karaşı boyunca 3 ayat okugan bolsa deydi. 3 ayat okugan bolsa da ile emneden ötöt? Ruku bilə tavakkuf bolu esepteledi. Sajda ayatını okugandan keyin 3 ayat okup anan rükü kılsa da al rukuyu bilə tavakkuf daroo rükü kılıudun orduna rükü kıluu bolu eseptelet da oşol rükü sajda menen emneden eseptelet? Namazın rüküsü eseptelet deydi. Kebir alımlarımız iki pikirdi, jana jokordagı pikirleri tavfik kılıp biriktirip mintip aytышат. Egerde sürenin akırında olsa 3 ayattan köp bolsa da ile emne deydi? Sürenin akırında olsa. 3 ayattan köp bolsa da rükû bila tavakkuf bolu eseptelet deydi. Sürenin akırında olsa, andan keyin bir kança ayat var deyli. Sajda ayatından keyin 3 ayattan köp bolsa da ile oşolordu okup bütürüp anan rükû kılsa, oşol rükû sajdadan dagın, emneden dagın ötöt. Rüküsüden dagın eseptelet deydi. Alemi egerde sürenin ortasında olsa anda 3 ayat deydi. 3 ayat. 3 ayattan aşıkça okusa rükû bila tavakkuf bolu eseptelbeydi. Al rükû sajdanın ordaga eseptelbey kalat deydi. Jana ekinci mesele bul jerdegi. Oşol rükû kılууга, rükûge iyilүүдө sajdanı niyet kılabı kılбайбы деген mesele var. Bol tuuralуу dagın alımlarımızın ortasında kayçı pikir var. Kebir alımlarımız aytat niyet kılbasa da ele emne sajdanın ordaga ötö beret. Kebir alımlarımız aytat niyet kılış gerek deydi. Munday meselelerde urmatlı okuçular alımlarımızın ortasında talaş bolgondo biz daima talaşsız joldu emne tandaşыбыз gerek. Niyet kılıp koyuş gerek. Boldu. Mesele yok. Talaş tartışıp oturbay. Ve in karrara fi majlisin aw salatin yakfi sajdatun. Egerde bir orunda je bir namazda sajda ayatın kaytalasa bir sajda kılуу nemne bolot? Жетиштүү bolot deydi. Sajdanın ökümlerinin biri tadahul. Tadahul degeni bu biri-birine kirip ketүү. Mындайча aytkanda 10 жолу окуй турган болсоңдар bir жолу милдет болуу деген сөз. 10 окуганыңыз bir окуган сыяктуу болот да немесинде, sajda кылуу маселесинде. Bir окугандай болот да bir sajda кылуу не болот? Жетиштүү болот дейт. Бирок мунун tadahul болуу үчүн бири-бирине кирип кыскарып ошол bir болуп эсептелиши үчүн өзүнүн эмнеси бар? Шарты бар. Anın şartı orunun bir bolusu, jana ayattın bir bolusu deyil. Bir ayattı bir orunda egerde milyon jolu dagın okusanız, emneken bir sajda millet bolot deyil. Mına oşonduktan egerde orun bir bolup, ayat başka bolsa, je ayat bir bolup, orun özgöre turgan bolsa, tadahul bolboyt. Özünçe millet bolot. Başkaça aytkanda men aytalı iqrаны, mına bul komnattın içinde bir okup, anan tigi başka bir komnatga kirip dagın bir okudum. Ол жерде аят bir болгон менен орун эки башка болду. Эки жолу милдет болот. Аят же айталы bir жерде орун ушул бөлмөнүн ичинде отуруп эмне кылдым? İnşikok suresi менен Iqrаны окудum. Анда орун bir болгон менен аят башка болду. Эми эки сажда кылам мен. Орунун bir болуусу кандай десе, majlis эки жол менен өзгөрөт. Şu орун кантип өзгөрөт десек, эки жол менен. Birincisi hakiki özgürlüğü deydi. Hakiki degeni alçında orunun almaşıusu. Misalı bir orun bolu eseptelbegen taktap aytkanda uyu durus bol bolgon orundu көздөй ne baksanız çıksanız. Misalıga bul bölmödөн tigi bölmöge kirip kettiңiz da. Ha? Tigi bölmödögi bul bölmödögi kişiге uyusa bolобу? Bolboyt. Mına ошондо bul bölmödөн tigi bölmöge öttүңүз, bul orun ne bolду? Чындап almaştı деген söz болот.
Мына ошондуктан эгерде бир болуп, орун бир болуп эсептеле турган жерде, мисалга мечитте бир бурчунан экинчи бурчуна жол басып туруп окусаңыз не болбойт? Орун өзгөрбөйт. Себеби мечиттин ичи бардыгы эмне болуп эсептелет? Бир орун болуп эсептелет. Çünkü bir komnatanın içi, bir bölmenin içi, bir orun bolu eseptelet. Ekincisi hukmi jagынан özgörөt. Hukmi degende bol çında özgörбөйт. Çında öyle siz bir bölmedesiz. Birok hüküm jagынан özgörөt. Kantep dese al murunku amaldan başka bir amalga kirişүүdү aytat. Siz sajda tilavatты okup atıp bir amal kılıp atat deniz. Al amalды toktotup koyup başka bir amalga kiriştiniz da. Misalga köp jeş içiş, uktаш, же болсо баласын эмизди. Мисалы, баласын эмизгиче эмне кылды да, бир окуду эле айталы. Анан баласын эмизди. Анан кайра экинчи жолу окуса, эки жолу милдет болот. Же жөнүндө отурган деңиз, Кур'ан кайталап, анан соода саттык менен алектендиңиз да, анан кайра ошол эле аятты окудуңуз. Мында эмне болот? Өкүм жагынан эмне болот? Orun özgördüğü olup eseptelet. Birok egerde bir eki kusok jep koysoңуз, bir eki üzüm al, eç nese ne bolboyt? Orun özgördüğü olup eseptelbeyt. Je bir urttam su içip koysoңуз, anda orun özgördüğü olup eseptelbeyt. Mында köөрөөк жеш, köörөөк içiş bar go. Köpkö jep içip turup aldыңыз. Ошондо сиздин орунуңуз эмне болду? Özgördüğü болот. Oruндун жана аяттын bir болуусунда важиптин кайталанбагандыгына эмне бар? Ишара бар. Орун дагы ayat dağın bir bolsa ne olbayt eken? Mildet ne olbayt? Kaytalanbayt. Bir jolu mildet bolot. Misalıga ne bolot da egerde ugu jana oku çoğulsa bir sajda kılуу emne bolot? Жетиштүү болот. Misalıga ушул комнаттын içinde men mına ikrаны okudum. Aydar Şeyh dağın ikrаны okudu. Men Aydar Şeyh'ti dağın okudum. Özüm de okudum, Aydar Şeyh'ti de okudum. Biroq orun bir. Значит, maga kança sajda mildet bolot? Birle sajda bolot. Eğer kançalık bir cemaattan okusam dagı, mına karikelerdi karasaңыздар, karikeler bir komnatga kirip alat da bardыгы misalıga ikrаны kaytalayt. Al жерде 20, 30, 40, 50, 60, 100 kişi bolушу мүмкүн ал içinde. Oşonun özüň de okup atasыз, özüňüz de okup atasыз, tigilerden de okup atasыз. Oşo bir sajda emne bolot eken? Жетиштүү bolot. Wa yu'tabaru lis-sami'i majlisuhu. Birok okuwçunun özünün orada eske alınat. Жанагы окуучунун орду өзүнчө, кыскасы окуучунун орду өзүнчө. Мисалга мен мына жерде отуруп алып икраны кайталап жатат дем, Айдар Шейх кирип бир укту. Чыгып кетти. Кайра келгенде кайра окудум, кайра укту. Значит, мунун ордуну алмашып келип уккан сайын буга кайра эмне болот? Тилават саждасы милдет болот. Бирок бир жерде отуруп алып укса, ага дагы бир жолу сажда кылуу жетиштүү болот. وإسداء الثوب والانتقال من غسل إلى غسل آخر تبديل. İsdau savb dep, bul murunku doğruda janagı kezdemeni tigi üçün je gilem jasaş üçün emne kılışat ele. Jıgaçtарды, мындай tayaktardı eki jaka oturguzup, anan şol kezdemeni tigi atkanda bul jak jagına kel bir bekittiңiz, al jagına barıp bir bekitip kelseңiz, bul jagında bir okup, ekinci jagına barıp okusaңыз, bul orun almaştı bolot da eki jolu sajda kılуу mildet bolot. Yani bizdin doğruda azı bul anda emes. Bizim de orada bir yerde oturup alıp ele emne kılıp koyat, janagı jipтерди birbirine tokup koya berет da. Bizim de orada takır başkaça azı önükken doğruda jaşap atabız. Ekinci mesele wal intiqalu min ghuslin ila ghuslin akhar. Darактын bir butağından ekinci butağına ötүү deydi. Бұл мәселеде алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кээ-бир алымдарыбыз айтат, ошол дарактын түйү бир болгондуктан негизи. Ал дарактын бутактары бир эле орун болуп эсептелет дейт. Бирок кээ-бир алымдарыбыз айтат, эмне экен? Бул дарактын ар бир шагы, ар бир бутагы өзүнчө орун болот. Мисалга алма терген кезиңизде бир шагына чыгып алып туруп тердиңиз. Анан өтүп алып бер жак шагына тердиңиз деп коеюн. Анда бул жагында бир окудуңуз, бул жагында бир окудуңуз, орун алмаштуу болуп эсептелип, сиз эмне кыласыз? Эки sajda kılasız iki jolu. Ve yukrahu tarku ayati sajdati vahdaha la aksuhu. Sajda ayatın özün jalgız okubay koyuu emne bolot eken? Makruh bolot. Bardıq ayatlarda okup gelip dal ошол sajdanı özünü jalgız kалтырып koyuu emne eken? Makruh tahrimiya bolot. Бұл саждадан качуу, саждадан жүз үйрүү сыяктуу болуп эсептелет да, жакшы эмес амалдардын катарына кошулат. Болгондо дагы макрух тахрими болот. Ла аксуху, бирок тескериси эмне эмес? Макрух эмес. Тескериси кандай?
бұл аятты оқып, қалғанын оқып алсаңыз, эмне эмес экен, макрух эмес, тескерисинче бұл батыраак сажда кылууга аракет жасоо сыяктуу болуп эсептелет. Сажда аятына башка аятты кошуп окуу эмне экен, мустахаб болот. Ошондой макрух эмес болсо дагы, бирок ошол сажда аятын өзүн жалгыз окубай, андан мурунку же андан кийинки бир аятты ага кошуп окуу бул жакшы амалдардан болот. Эмнеге? Дафан ли таваххуми тафдил. Бир адам ушул аят эң күчтүү аят экен, эң мыкты аяттардын бири экен деп ойлоп калбасын. Анткени Кур'ан бардыгы эмне болот? Фазилетте бирдей болуп эсептелет. Вастухсина ихфауха анис-сами. Угуучуга угузбай окуу бул мустахаб амалдардан дейт. Мындайча айтканда, эгерде жамаат менен окуп аткан болсок, бизде көпчүлүк эле жерде, өлүк болгон жерде эмне болот? Хатым Кур'ан кылышат. Кур'анды башта жанагы окушат. Не кантип окушат десеңиз, Наба сүрөсүдөн баштап ылдый окушат да. Амма парасын окушат, 30-чу параны. Анан ошол жерге келгенде эки жерде эмне бар? Тилават саждасын кыла турган орун бар. Иншикок сүрөсү менен Икрада бар. Ошол жерге келгенде мен ал жерде катымга катышкан аксакалдар бар, жашы бар, улуу бар дели. Кээ бири сажда кылууга даяр, дараты бар. Кээ бири сажда кылууга даяр эмес, дараты жок. Ошондой эле анын ичинде билгендери бар, билбегендери бар. Мына ошондой орундарда окуган кезибизде эмне экен? Башканы бир түйшүккө салбай, башканы бир кыйнабай, купуя окуу жакшы болот. Жамааттын арасында окуп аткан кезде сажда аятын эмне кылыш керек? Купуя окуп келиш керек дейт. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.